Assalamu алейкум туғандар. Қандай сіздер? Отырастарбы? Бүгін 9 октябрь кечки 18 саат. Суроолор көп болуп атат. Ошол суроолорго бир жооп берип коеюн. Атыңыз ким деп сурагандарды ачып атат. Менин атым Данияр. Каяктан болосуз деп айтып атат. Кыргызстандан болом, Кадамжай районундан болом. Анан канча болду келгениңизге? 6 айга деп айтып атат. 6 айга көчүп келгениме ошол 3 жыл болуп калды. Мал жандык менен алектенем. Кандай иштер бар деп сурашып жатат. Мен иш сунуштаган жокмун. Мен мына жерге келип, үй алып, мына жерде эмгек кылсаңыздар, мал чарбачылык менен өзүңүздөргө айылда кандай жумуштар бар деп сурайт дагы. Айылда ушул медик образованиясы барлар иштеп кетиши ыктымал. Медиктер керек. Эч болсо районный центрде жумуш таап алып, смена менен барып иштеп туруп, мына жерде үй алып алып, эме кылса болот. Но бирок биздин айылда ФАП бар, ФАП. Адамдар түшүнөт эмне ал ФАП. ФАПта балким жумуш чыгат. Бирок точно билем, гинекологторго жумуш бар. Детский врачтарга 100% жумуш бар. Эми араңыздарда мен жаштарга бекай врач болуп келбегиле. Мен чакырбайм силерди, анткени силерде мүмкүнчүлүк башка шаарларда да бар. Чоң улуу кишилер бар, пенсияга чыгып калгандар. Ошолор чабып атат. Мен ошолорго айтат элем, ошондой кесипиңиздер болсо, врач же фельдшер, анда бияқта жумуш бар, ошондойлор. Анан ошол аркылуу бияктан үй алып, авторитет болосуңар, обязательно өкмөт менен жакшы мамиледе болосуздар. Медиктер өзү өкмөт менен барабар болуп жүрөт биякта. Ошол туугандар. Мен койдум мына тулпар менен кайтарам. Ат мингенди билбейм. Негизи мен малдан алысмын өзүчү. Малды ичинде чоңойгон деп айта албайм. Ошондуктан атка алысмын. Ат болгондо бирөө мага үйрөтүп берсе, кандай эме кылыш керек, кандай мамиле кылыш керек, кандай үйрөтүш керек. Азыр эми буюрса мына туугандар келип атат. Балким алар ат айдашты билет, миништи билет, ар ким ар кандай айтат. Чабышты билет. Ошол үчөөдөн бирөөсүнү эң туурасын мага үйрөтөт. Анан ошондо ат менен чабып калышым мүмкүн. Достор, дагы суроо берип жатат комментарияден, анан телефондон окшош сөздөр көп болуп атат. Кимдир чалса өмүр баянын айтып берип, анан суроолорго өтөт. Сураныч туугандар, башка адамдар чалып аткан аябай кезек көп болуп атат да. Мен бирөө адам менен алып коем. Ал адам өмүр баянын айтып берет. Мен тиякта болгом, биякта болгом. Бул өтө жакшы, бирок менин убактымда алганыңыз бул бир эме чоң маселе эмес. Чыныгы, действительно, чыныгы жүрөгү менен азыр алам деп отургандар аябай көп болуп атат да. Мен үйгө көчүп келем депчи, ошолор кезекте чалып атат, бирок кээ бирки адамдар бул да жаман эмес. Мен бул жаман деп айткан жокмун. Сразу туура эмес түшүнбөгүлө. Просто чындап алам деген адамдар кезекте туруп 3 күндө жетип атат да чалуугачы. 3 күндө. Кээ биркилер тырышчактар, молодецтер. Мен ошолорду молодец деп айтам. Чала берет, ошолордуку по-любому түшүп калат да. Бирок кезекте турган адамдар, пока ал өмүр баянын айтып бергичейин 5-6 8, 9, 20 звонок болуп кетет да, коңуроктор. Алынбай калынып атат. Ошолорду сыйлап коелу. Достор, туугандар, мен түшүнөм сиздерди. Мен менен мындай ар жакты, бер жактан айтып бериш сиздерге аябай кызыктуу болуш керек. Бирок ошону ойлоп коюңуздар. Анан сураныч, бир чоң сураныч сиздерденчи. Сразу суроолорго өтүңүздөрчү чалып атканда. Эмне бар, кандай, эмне кызыгат сиздергечи? Ошо эмнеге кызыгып калдыңыздар? Ошол жөнүндө суроо берсеңиздер, мен жоопту тарс берип, башка чалып аткандарга дагы
убакыт бөлүп аларга дагы мүмкүнчүлүк бергиле сураныч. Чалуулар аябай көп болуп атат. Бүгүн өзү мына 4700 звонок келиптир. Чаттын ичинде WhatsApp вообще эме болуп кетти да, такыр эле толуп кетти. 3 күн мурда жазгандарга да жооп бере албай жатам. Ошондуктан ошол чалуулардан да анан баягындай өмүр баянын айтып берип, мен мындай жүрдүм эле, тиякта жүрдүм эле. Ал мага жакшы айтып бергениңиздерчи, бул жаман эмес. Дагы бир жолу кайталып кетейин. Бирок артта турган, кезекте тургандар эзилип кетип атат. Мен түшүнүп атам да. Чалып аткандан кийин көрөм бирөөсү 17 жолу чалган киши бар экен. Бирок бир жолу да түшпөптүр мага. Мен onu көрүп туруп эле ичим ачып кетип, кайра чалсам, онуку занят болуп калат. Аныкы занят болуп калгандан кийин башка бирөө уже пробивает, эме кылат, кирип келет звоногу, аныкын алышка муктаж болом. Алып коем ошентип. Бири-бирибизди сыйлап коелу, сураныч. Кийин бияка келгениңизде өмүр баяныңызды айтып берсеңиз болот. Сураныч, туугандар. Сразу суроо жоопко өтөлүк. 3-4 мүнөттө эле суроо жооптор түгөнүп калат да. Кээ биркилер 19 мүнөт сүйлөшүп калып атабыз да. Минтет элем, кынтат элем деп. Бул жакшы кылат элем эме. Ошо чечкиндүү чечимге келип, так суроолорду даярдасаңыздар, калган адамдар кыйналбайт. Ошондо эле суранам. Дагы суроолор кандай болуп атат? Кыш канча болот? Кыш мезгили негизи ноябрдын 15-25-териге чейин биринчи кар уже келип токтобой коет уже. Кар себелеп, кар түшүп, анан кар менен кошо шамал келет. Бул жерде шамал бар. Кышында албетте шамал болот биякта. Өтө эле катуу күндөр да болот, катуу шамалдар да болот. Бирок өтө көп эмес, аз эле, аз күндөр. Калган күндөрү жөн эле шамал болуп туруп, карды учуруп турат, тизеге чейин карды, тизеге чейин, тизеден өдөрөөк болуп кар түшүп турат. Ошол карды суу менен кар эригенден кийин кар качан эрийт? Бардык сурайт, качан эме келет деп. Апрелдин 1-иде акырындап температура түшүп, 5 күндүн ичинде кар эрип, 15 апрелге чейин эчтеке калбай, момундай чөп жап-жашыл болуп, бир карыштан өдө болуп кетет. Чөп резко өсөт, карлар бат эле эрип жок болуп кетет да. Эмнеге? Булар мына жердин себеби бар. Бул жер кумдуу жер. Биз отурган жер кумдуу жер да. Көп жерлери кум. Ошондуктан мына кум суу бат эле сиңип кетип, анан мына чөптөр өсүп калгандан кийин кумду стройкада жүргөндөр билет, кум нымдыкты сактап турат, ошол эмелер жакта. Өтө катуу нымдык сактабайт, эми нымдыкты сактап турат да. Ошон үчүн чөптөр жашыл болуп турган мезгил көп болот. Алыс чөйүлүп кетет. Анан сырост барбы, болото барбы деп көбүнчө сурашат, баткак барбы деп. Баткак жок бул жерде, баткак жок. Дарыялар бар, рыбалкага мына жерде чоң дарыя бар, Алей деген. Биздин айылды жандан өтөт, мен үйүн жандан өтөт. Рыбалка болот. Балыктар кандай бар деп сурайт. Балыктар щука бар, налим бар, налим красный баягы балыктар, кызыл эти менен. Анан ошо баягы сиздер билген калган речной балыктар бүт бар. Рыбалка запрещен эмес, адамдар барып үйүнүн жанында дарыя болсо, барып балыкты кармап келишет, сонун кылып сезондо. Охота барбы деп сурашат. Охота бар, бирок мыйзам чегинде. Ошол лицензияны алып, мылтыкка лицензия алып, охотничий билет алып, ушундай окуп ага алса болот. Эми туугандар, мал жөнүндө көп суроолор болот. Кунажындарды канчадан алса болот, уйларды канчадан алса болот. Көбүнчө уйлар мындай эмесине, салмагына карап, анан жашына карап баа берилет. 3 төл берген, 5 төл берген уйлардын баалары 45 000 рубльдан баштап 65-70 000ге чейин, ашып кетсе 70 000ге чейин алса болот.
алардын сүтү кандай болот, канча литр берет деп айтам. Сүттү канча литр берет деп суроо бул туура эмес, анткени сүттү мал кармагандар билет, стабилдүү 12 литрден бербейт, 20 литрден бербейт. Өзүнүн мына дарыя достор, мен айткан дарыя Алей деген. Бул май айында 10 күнгө жакын мына жерге чейин 10 метр мына жерге чейин толуп кетет да. Карлар эрип толуп кетет, анан ушинтип түшүп калат, ушул уровеньде тура берет.